Кийинки сөздү мен ошол 21 кылымдын кадрлары программасынын бүтүрүүчүсү, Ланжоо университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Кубановго беребиз. Анткени Нурсултан өзүнүн күчү менен ошо окуу борборун ачып, жүздөгөн жаштарга азыр чет тилдерин үйрөтүү менен алек болуп атат. Ошол эле учурда өзүнүн күчү менен өзү ушул чет мамлекеттерге чыгып, атайын университеттер менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, азыр 300гө жакын жаштарды мына четтен окууларга жөнөттү. Нурсултан өзүнүн күчү менен. Ошо болгону бизге окшогон эле мындай айылдан чыккан, нарындан айылдан мектепти бүтүргөн бала бүгүн ушундай бир ийгиликтерге жетишип отурат. Азыр Нурсултан Кубановду бул жака чакырсак. Нурсултан. Нурсултан Кубанов 26 жашта. Нурсултан 21 кылымдын кадрлары долбоорунун бүтүрүүчүсү, перспектив эл аралык билим берүү борборунун негиздөөчүсү. Ушул таптанталган борбордун Кыргызстанда 12, мындан башка Астана, Ташкент жана Москва шаарларында өкүлчүлүктөр ачылган. Кыргызстан боюнча 2000ден ашык студент англис, немис, кытай жана корей тилдерин окуп, алардын 200дөн ашыгына чет өлкөдө билим алууга шарт түзүлгөн. Азыркы учурда 67 адамды Кыргызстан боюнча жумуш ору менен камсыздап жатат. Ошол жылы Нурсултан Кубановду Дүйнөлүк банкы Кыргызстандагы эң жаш ийгиликтүү инсан деп атады. Нурсултандын максаты Кыргызстандын билим берүү тармагында реформа жасап, жаштар арасында миграцияны жоюп, аларды билим алууга үндөө. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. PISA деген эл аралык уюм дүйнөдөгү 15 жашка чыга элек жаштардын арасында билим берүү деңгээлин текшериш үчүн бир изилдөө жүргүзүптүр. Ал изилдөөнүн негизинде Кыргызстан 65 орунду алып, ал эми 1 орунду Сингапур мамлекети алыптыр. Мен ошол статьяны көрүп алып абдан кызыктым. Сингапурдун калкы 6 миллион экен, Кыргызстандын да калкы 6 миллион. Эч кандай газ, мунай деген ресурстар жок. Сингапурда да, Кыргызстанда дагы эч кандай ресурстар жок. Эки өлкө тең Азияда жайгашкан, анан абдан чоң бир суроо жаралат. Эмне үчүн Сингапурдун билим берүү системасы дүйнө жүзүндө 1 орунда турат деген. Бул суроонун негизги жообу Ли Куан Ю убагында 1965 жылы негизги реформаларды баштап атканда ушул эч кандай ресурстары жок болгондугун түшүнүп, негизги басымды келечектеги кадрларга жасап, билимге инвестиция жасаганда, өзүңүздөр билгендей эле Сингапурда, бир гана Сингапурда математика сабагын таптакыр башкача берет, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан эгерде биз билим берүү тармагында азыртадан реформа жасабай, эгерде биз келечектеги кадрларга өзгөчө басым жасабасак, биз үчүн бул чоң мамлекеттик трагедияга айланат да. Эми бүгүнкү негизги темага басым жасасам, 1995 жылы 21 кылымдын кадрлары деген долбоор иштелип чыккан. Азыр башкача аталат. Ошол эле 93 жылы Казакстанда Болошак деген долбоор иштелип чыккан да. Эки долбоорду мен азыр сиздерге расмий статистикага ылайык салыштырып берем. Кыргызстан азыркы учурда 6 гана мамлекет менен кызматташат. Бул билим берүү министрлигинин алкагында. Кубаныч мырза дагы белгилеп кетти. Ошол жаштар кайсыл мамлекеттерге барып, кандай кесиптерди окуп, канча жаштар ошол жакта калып, канчасы Кыргызстанга кайтып келип, жана канчасы реалдуу түрдө ошо 21 кылымдын кадрлары боло алды деген суроо жаралат да. Ал эми ошол эле Казакстандын расмий статистика Болошак сайтынан барыңыздар алсаңыздар болот. 93 жылы башталганда ошондо 25 жылдын ичинде 24 мамлекет менен кызматташып, 12645 абитуриентти окутуп, алардын 10096 бүтүрүүчүсү азыркы учурда Казакстандын ар түрдүү ири компанияларында, мамлекеттик кызматтарда,
иштеп Казакстандын экономикасына абдан чоң салым жасап жатат да. Эми биз деле Казакстанга окшоп бюджеттик квоталарды көбөйтсөк болот. Мен жакында эле Европа мамлекеттерин кыдырып жүрүп, Германия, Чехия, Польша көптөгөн окуу жайларын кыдырып, анан барып сурандым да, өзүбүз билим берүү тармакта иштеп аткандыктан, бизге Кыргызстандын жаштарынын потенциалы абдан бийик. Бизге бюджеттик квота бергиле деп. Алар айтышты, силерге жеке компанияга же жеке адамга биз бюджеттик квота бере албайбыз деп. Биз бир гана билим берүү жана илим министрлиги, же болбосо жогорку окуу жайлар менен, же болбосо ушундай ири мамлекеттик компания, мамлекеттик ишканалар менен гана иштеше алабыз деп. Анан ошого байланыштуу бизде мына көп жылдан бери ар түрдүү ушундай иш-чараларды айтылып келе жатат. Фонддор түзүлүш керек, биз миллион акча, миллиондогон долларларды корутушубуз керек депчи. Андай фонддордун бизге кереги жок, менин оюмча. Көптөгөн акча сарптоонун деле кереги жок. Менин бүгүнкү конкреттүү өкмөткө сунушум билим берүү жана илим министрлигинин алдында атайын бир институт түзүп, же болбосо эл аралык отдел бөлүмдүн ичинде кошумча бир бөлүм ачып, ушул билим берүү жана илим министрлиги бюджеттик квоталарды көбөйтүү механизмин иштеп чыгыш керек. Эң биринчи кадам катары бир 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин Кыргызстанда кандай кесиптер актуалдуу, ошол боюнча мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле чет жакка кетире берсек болбойт. Андан кийинки бюджеттик квоталарды алып келгенден кийин бизде негизги проблема мынакей, негизги маселе ошол эле 21 кылымдын кадрлары долбоорун алкагында маалыматтыктын жоктугу да. Мына ушул жактагы аудитория сиздер деле 21 кылымдын кадрлары долбоору боюнча кээ бириңер азыр угуп атсаңар керек да, чынындачы. Туурабы? Ошондуктан ошол бюджеттик квоталарды толук кандуу массалык маалымат каражаттарынан жайылтып, бүт региондорго, өзгөчө региондорго басым жасап, биз Кыргызстанда чоң конкуренция түзүп, ошол конкуренциянын негизинде потенциалдуу кадрларды тандап алып, биз чет жакка кетиришибиз керек. Бирок кетирердин алдында сөзсүз түрдө юридикалык документ жасап, алардан кепилдик алып, чет жакка мен 5 жыл билим алып келгенден кийин сөзсүз түрдө мамлекетке кайтып келип, бир нече жыл кызмат кылам деген. Азыр деле ушул нерсени 2019 жылдан биз кылсак реалдуу. Мен билим берүү жана илим министрлигине бул сунуш боюнча да кайрылып да көргөм. Көп эле нерсе президенттик расмий сапарына такалып калып атат да. Президент расмий сапары менен барса эле биз бюджеттик квота сурай алабыз депчи. Бирок чет жактагы мамлекеттер таптакыр башканы айтып атат. Ошого байланыштуу кепилдик алган соң жаштардан биз аларга жумуш оруну боюнча дагы камсыздоого аракет жасашыбыз керек. Ошол механизмди изилдеп чыгып, мамлекеттик кызматтарда же болбосо чоң ири компанияларга жумуш оруну менен камсыздоого бир иш-чараларды кылышыбыз керек да. Мен сиздерге бир мисалды келтирим келип атат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, Түштүк Африканын бир жогорку окуу жайынын алдында мындай жазуу жазып коюптур да. Билим берүүнүн жоктугу бул мамлекеттин кыйрашы деп. Орусча айтканда крах образования это крах нации деп. Бул аябай мындай ыйык сөз да, аябай бийик сөз. Бунда абдан чоң мындай идеология жана маңызы күчтүү. Ошого байланыштуу эгерде бир мамлекетти жок кылам десе, сөзсүз түрдө атомдук жардырууларды кылбай деле билим берүү системасын төмөндөтүп койсо ошол эле жетиштүү болот экен да. Ошондуктан урматтуу Алтынай Сейитбековна, урматтуу өкмөт мүчөнүн катышуучулары, бүгүнкү айтылган сөздөр мен ишенем жөн эле сөз бойдон калбастыр, ишке ашырып, биз дагы өзүбүздүн толук кандуу кызматташып, жардам бергенге аракет жасайбыз. Анан сөздүн аягында иш-чараны уюштурган Жанар Кубанычевке терең ыраазычылык билдирем. Ушундай жаштарга аянтча түзүп, биздин инициативаларыбызды, биздин ойлорубузду, идеяларыбызды ушинтип өкмөткө сунуштаганга баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Нурсултан абдан маанилүү маселелерди көтөрдү. Негизи вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна ошол өкмөткө келгенден бери биз менен өзгөчө жаштардын маселесинде тыгыз кызматташып, алардын үнүн дайым угуп, мындай аткаруу аракетин көрүп келатат. Аны дагы айтып коюшубуз керек.
ошол эле учурда мына билим берүү министрлигинин стат катчысы отурат бул жерде, Жапар Кулактаевич. Негизи буга чейин билесиңер, жанагы чет өлкөгө жаштардын окуусу бул мындай абдан мыкты мүмкүнчүлүк да. Ошонун бардыгын ачык айкындуулук боюнча биз буга чейин дагы айтканбыз, сайтында илинип турат. Анан региондогу дагы жаштарга жетиш үчүн биз ушул КТР менен ЛТРге дагы кайрылалы, бекер бир чакан бир социалдык роликке мүмкүнчүлүк берсе, кайсыл мамлекетке канча ошол гранттык окууга квоталар бар, ал үчүн кайсы тилди билиш керек, кайсыл жака документ тапшырыш керек, ошонун баары мындай жайылтуу жагын мына быйыл жаңы жылдан кийин катуу бир киришип эске алсаңыздар жакшы болот эле. Анткени кайсыл мамлекетке барууга аракет кылганын бардыгын жаштар билиш керек. Кимге кайрылыш керек? Анан сынактардын бардыгы ачык айырма өтүш керек. Муну биз контролдоп колубуздан келишинче салым кошобуз.